Балык эң баалуу жана пайдалуу азыктардын катарын толуктайт. Андагы белоктун өлчөмүнүн көптүгү, курамындагы витамин, ошондой эле адам организмине керектүү микроэлементтерден туруп, пайдалуу компоненттерди өзүнө камтыйт. Нерв системаларын калыбына келтирүүдө жана балдардын психикасын жөнгө салууда жардамы чоң. Ошондой эле муун, сөөк жана тиштин саламаттыгы үчүн балык майындагы кальций маанилүү. Балыкты ар түрдүү ыкма менен даярдоого болот. Эң эле пайдалуусу жана ыңгайлуусу бул мешке салып бышыруу. Форель балыгын бүтүндөй эле алып, лимон, көк жөп жана ар түрдүү кошулмалар менен даярдап алуу керек. 13 жылдан бери балыктан ар түрдүү даамдарды даярдап келген ашпозчу Руслан мырзанын айтымында, балыкты бышырууда түрдүү азыктарды кошуунун жана көп деле убарачылыктын кереги жок. Анткени балыктын өзүнүн даамы бар, аны жоготуп албоо керек. Дома рыбку надо в основном готовить ту, которую любите. Үйдө эң жакшы көргөн балыкты жасоо керек. Ананда мүмкүн болушунча жөнөкөй эле лимон, туз, калемпир гана кошуп даярдоо туура. Ашыкча эч нерсени ойлоп табуунун кажети жок. Ошол эле форель. Табият бул балыкка өзүнчө даам берген. Мисалы сиз кадимки бадыранга жөн эле туз кошуп жейсиз. Балык даярдоодо да ошондой. Балык кежи кафесинде да балыкты табигый даамын жоготпой жасоого аракет кылабыз. С любым другим продуктом то же самое. Вы когда берете огурец, вы его посолили и кушаете, вы ничего с ним не делаете. Аз убакыттын ичинде даярдалган форель балыгын 25 мүнөткө мешке жиберебиз. Форель балыгынын курамында А, Б, Е жана Д витаминдери камтылган. Гемоглобиндин нормалдуулугун сактайт жана организмдин картаюусун басаңдатары тастыкталган. Балык дүйнөнүн булуң бурчунда чыныгы деликатес катары бааланат. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таңманай программасы.